Saat жебеси 8:10 каккан маалы, ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми таңкы пирамиданын алгачкы коногу биздин төрүбүздөн орун алган учуру. Тааныштырсак, Кыргызстандагы X-Factor долбоорунун жеңүүчүсү жана Кытайда болуп өткөн X-Factor долбоорунун катышуучусу битбоксер, комузчу Аман Токтобаев бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Манайыңыз кандай? Маанай сонун албетте. Таң кандай башталды, Аман мырза? Таң ушу эрте туруп, буяка шашып келип, ошондойдон башталды. Жакшы экен, анан мен бүгүнкү тема боюнча эле алгач сурагым келип жатат. Бүгүн биз сүрөткө түшүү же селфи жөнүндө сөз кылып жатабыз. Анан сиз сүрөткө түшкөндө жакшы көрөсүзбү? Сүрөткө түшкөндө бардык жаштардай эле жакшы эле көрөм. Албетте мен деле ушу Instagram баракчасын колдонуусумун. Кээде түшүп турам, селфи кылып. Күнүнө бир жолу селфи кылмайынча башыңыз оорубайбы, көпчүлүктөрдөй болуп? Ал ошо жанагы подписчиги көп аккаунттарды кылыш керек адамдардыкы. Меники башта эле ооруйт, албетте кээде бир жака барганда түшүп коем. Мына ушул Instagramга канча убакытта бир сүрөт киргизесиз? 3 күндө, 2 күндө бир сүрөттөн киргизип турам. Анткени өзүм дагы мындай подписчиктерим, орусча айтканда, тажабасын депчи, кечке лентасына чыга берет да. Анан кээде кетип коем. Маанилүү бир ситуация болуп. Ошол бир жерге баргандачы. Аман мырза, алгач эле битбокс деген эмне? Биздин телекөрүүчүлөргө мына ушуну түшүндүрө кетели. Битбокс деген бул үн органдар менен музыка чыгаруу. Мунун кыскача тарыхын айта кетсем, бул битбокс деген бул Америка Кошмо Штаттарында, Нью-Йорк шаарында 1980-жылы пайда болгон. Ал кезде битбокс деген өзү мындай жанр эмес, өнөр эмес, битбокс деген машина болчу. Ошондой ар кайсы үндөрдү чыгарчу, биттерди деп коет. Биттерди чыгарчу, анан баягы кетти деп коет эмеспи, кедей жашаган райондорду. Анан ал жерде андай машина акчасы жок болчу, анан ооз менен чыгарышка туура келчү да. Ошондон баштап анан ал дагы битбокс болгон. Абдан кызыктуу экен. Ал эми сиз Кыргызстанда мындай өзгөчө бир чыгармачылык менен алектенесиз, колуңуз менен битбоксту айкалыштырасыз. Бул идея сизде кайдан келип чыкты деген? Ошо X-Factor проектинде катышып жатканда келип чыккан. Экинчи турунан өткөндөн кийин жюрилер айткан, ушу кыргызча кылбайсыңбы деп. Анан өзүм деле комуз чертем кичинекейден бери, анан экөөм окуштуп көрөйүн деп болот экен. Ошентип айкалыштырып келатам. Негизи битбокс Кыргызстанга келгенине канча болду? Ал эми битбокс менен сиз алектенип баштаганыңызга канча жылдын жүзү болду? Битбокс негизи Кыргызстанда бул 2000-жылдары чыга баштаган, биринчи битбоксерлер чыгып. Анан мен өзүм 3 жылдан бери машыгып келем. Бул нерсени мен жанагы YouTube баракчасында видео сабактардан үйрөнгөм. Кичине кезде жок болчу андай нерсе, кичине кезден бери кызыкчумун да. Ал кезде жок болчу, андан 3 жыл мурун эле чыкты окшойт да. Ошондой таап, ошондон үйрөнүп, өзүмдүкүнө кошуп, анан ушинтип үйрөнүп кеттим. Жакшы. Эң сонун. Келиңиз, анда эмесе колуңузда комуз турат. Биз сизден ошо битбокс менен комуздун айкалышуусунда бир чыгарма сураналы, андан соң маегибизди уланталы. Телекөрүүчүлөр экранга жакыныраак келебиз. Азыр өзгөчө чыгармачылык болмокчу бул жакта. Сөзсүз түрдө.
аңгайсың. Бул өнөрдү ар бир эле киши өздөштүрүп кете алабы же өзүнчө бир бул деле Кудайдан берилген талант керекпи? Мен мурда ойлочумун, ошо бар деле мындай аракет кылса эле болот болуш керек деп. Бирок аракет кылган балдарды да көрүп жүрөм. Аларды көбүнчө мындай жакшы эметип албай атышат да, 3 жылдан 5 жылдан бери эле заниматься этип жүрсө деле. Бул нерсеге ушу шык керек го деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер бүгүнкү биздин конокко Аман Токтобаевка сурооңор же кабыл тилектериңиз болсо, экранда көрүп турган WhatsApp номерине катты аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө биз жооп алганга аракет жасайбыз. Анан биз маегибизди улантсак. Ооба, анан кийин менде мындай суроо пайда болду. Ушул комуз менен битбоксту айкалыштырганда сиздерге улумундан сын пикирлер айтылган жокпу? Улумундан сын пикирлер албетте мындай жакшы эметишти, жакшы кабыл алышты. Бирок ошо интернетте баягы терс комментарийлер болот эмеспи? Ал нерсе го болуп келген, албетте боло берет. Ошондой терс комментарийлер болгон, мындай комузду эми жөнүнө койбойсуңбу, ошо бойдон эле эч кандай битбокс кошпой эле жарышпай калат экен дегендер да болду. Бирок эми ал аз эле да, эми 1-2% калганын аябай жакты албетте. Түшүнүктүү. Аман мырза, мен X Factor долбоору жөнүндө сурагым келип турат. Бул долбоор сизге кандай жетишкендиктерди, кандай ийгиликтерди алып келди? Бул X Factor долбоорун уткандан кийин ошо эмеге жолдомо алганбыз Кытайга. Жана көп кишилер мындай адамдар биле баштады, тааный башташты. Көп жерге чакыра башташты, мындай каналдарга чакырып. Ошондой азырынча. Ошо канал жөнүндө айтып калдыңыз, түз эфирлерге көп чакырат депчи. Анан ошо эң алгачкы түз эфирге бул барганда эсиңизде барбы? Кандай сезимдер болду эле деген? Албетте аябай сүрдөгөм. Даже мындай буттар калчылдап кетип. Андан кийин кичинеден көнүп, даже эме учурлар болгон, камераны каратканда камеранын сүрөтү аябай күчтүү экен. Өзүмдүн туулган жылымды унутуп калгам да. 1989 деген ордуна 1898 деп салгам да. Анан ошондойлор да болгон, бирок азыр кичине өтө көнүп калдым. Көп чакыргандан бери сүрдөбөй мындай жакшы болуп калды азыр. Түшүнүктүү. Аман мырза, бул өнөрдө сиз аркалап келесиз, анан ушул өнөрдү өзүңүздөн кийин шакирттерге да үйрөтөйүн деген пландар барбы же шакирттериңиз барбы? Шакирттерим азырынча жок, бирок ойдо бар, пландарда бар. Ошондо өзүм кружок ачсамбы деп азырынча ойлонуп жатам. Жаштар чыгып атабы, мага да ушуну үйрөтүңүз деп сизге кайрылгандар болуп атабы? Кайрылгандар албетте көп, аябай көп. Үйрөтпөйсүзбү же өзүңүздүн YouTube каналында өзүңүздүн каналыңызды ачпайсызбы деп. Анан комузду да үйрөтпөйсүзбү дегендер да көп. Анткени комуз менен битбокс кошкондо ошого жаштар аябай кызыгып. Ошо эмелер көп азырынча. Кээде чалып калышат, интернеттен байланышабыз. Ал эми келечекте планда, мисалы, биздин көрүнүктүү ырчылар менен ырдап чыгып, битбоксту айлаштырган сыяктуу пландарыңыз жокпу? Албетте андай да пландар бар. Жана ушу биздин Залина эже менен, Кылгыяк чечебиз менен дагы номерим да бар. Жана ушу ТНТнын танцы долбооруна катышып келген Темирлан Назарбеков бийчи менен дагы номерибиз бар. Жана башкалар менен дагы кылайын деген ойдо бар да. Ал эми бизге WhatsApp каналы аркылуу келген SMS билдирүүлөр бар экен. Четинен тааныштырсак, аягы 29 менен аяктаган абоненттен келген. Бул таланттуу жигит кайдан болот? Аты жөнүңүздү айтып, өзүңүз жөнүндө маалымат берип койсоңуз, укмуш талантыңыз бар экен, талантыңыз ташкындай берсин, көз тийбесин дейт. Рахмат. Менин аты жөнүм Токтобаев Аман. Өзүм 27-демин. Нарын шаарында төрөлгөм. Атам Жамбулак айылынан болот, апам Атбашын Калин айылынан болот. Өзүм Кыргыз улуттук университетин бүтүргөм. Кесибим боюнча эколог. Сон музыкальный образованием жок. Ал эми
бүгүнкү күндө ушул чыгармачылык менен эле алектенип жатасызбы же кесибиңиз боюнча да эмгектенесизби? Экөөнү тең алып кетейин деген ойлор бар. Бирок кыйын экен албетте. Негизи ушу чыгармачылык менен кетсем деген көбүнчө Чыгармачылык менен кетесиз. Аман мырза, негизи эле бул битбокс менен комузду айкалыштырганда канча кол иштейт, органдар канча орган иштейт, аябагандай көп органдар иштейт, анан бул кыйынчылык жаратпайбы? Мисалы бардык эле кишиге кыйын болуш керек. Бир учурда 2-3 органдар менен музыканы аткарган. Бул жерде албетте кыйынчылык болот. Өзүңүздөй көрүп атпайсызбы, көзүм жабылып калып атпайбы? Сосредоточенность болуш керек да. 2 жер иштеп атат, анткени 2 жер эмес, мындайча айтканда 3 жер даже. Бул кол, анан ооз болот. Экөөнү айкалыштырыш керек. Ал кыйын эле. Ошо кээде ушу көзүм да жабылып калат. Анан дайыма эле боло бербейт да, кээде жерде жаңылышып калам. Кен жакшы эме өздөштүрө элекмин. Ошо. Ал эми бул ушу талант сизге кимден келген? Мүмкүн ата энеңизде ушундай талант болгон деген. Өзүм апам музыкальный образованиясы бар. Атам дагы жакшы, слуху жакшы, экөө тең ырдайт. Ошолордон мага акыл эметкенми дейм да, мага өзүм дагы кээде ырдап калам. Үйдө болгондо мындай сценага чыкканды ырдабайм, бирок мындай ырдап калам да, ырдаганды жакшы көрөм. Комуз чертем, гитарада кээде чертип калам. Жакшы. Алина, негизи эле билесизби, кыргыз эли уникалдуу таланттарга бай, инсандарга бай. Мисалы Атай Өмүрзаков бий менен дүйнөнү багындырууда десек болот. Ал эми сиз деле мына ушул талантыңызды дүйнө элине алып чыгып, эл аралыктагы кароо сынактарга дагы да катышайын деген ойлор барбы? Катышайын деген ойлор бар. Жакында эле эме чыгып аткан, Кореяга же Украинага деп. Бирок ал элге спонсор керек болуп жатат, спонсоршип болуп жатат. Азырынча болсо творческое шоу «Сцена» деген проектте катышып аткам. Кечээ болуп өттү, биринчи турунда өттүм. Анда катышып атабыз. Түшүнүктүү. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу дагы бир билдирүү келген. Баракелде, ийгилик, дагы чыгармалардан аткарып бериңизчи дейт. Анда кыргызча ырларга аткарып берсем. Комуз менен. Азаматсыз, баракелде. Негизи эле сиз кыргызча чыгармалардан сырткары дагы кайсыл чыгармаларды аткарасыз? Кыргызчалардан сырткары ушу хип-хоп жанрын аткарам, анткени битбокс бул хип-хоп, мындайча айтканда, хип-хоп маданиятынын 5-элементи болуп саналат да. Жанагы MC деп коет, диджейинг, ошол баары хип-хоп кирет, рэп, айтуу. Ошол 5-элемент болуп саналат да, битбокс. Эң сонун, ал эми Аман сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен эң кызыктуу бул жакта суроо бар экен, ошону учурдан пайдаланып окуп кетейин. Кутмантан жүрөгүңүздүн ээси барбы, өтө токтоо экенсиз дейт.
азырынча жок. Бирок мындай кандай десем, азырынча чыгармачылыкты деп жүрөм, ошон үчүн ага көп убактым жок болуп жатат. Буюрса болот эми албетте. Сонун ал эми сиз учурдан пайдаланып азыр биздин телегөрүүчүлөрдү ойгонуңуздар деп Кутман таң калып кетсеңиз болот. Саламатсыңарбы кыз элим? Ойгонуңуздар. Жана эркин микрофон. Ооба. Ошо кыргыз элиме тынчтык, ден соолук, кубат, токчулук, молчулук каалайм. Чоң рахмат сизге. Таң эрте өзүңүздүн уникалдуу талантыңыз менен бөлүшүп, элге тартуулаганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз азыр деген музыкалык тыныгууга кезек беребиз. Андан кийин маек бизди улантабыз. Бизде алдыда көптөгөн дагы кызыктуу коноктор бар. Бизден алыстабаңыздар.